16 жаштагы Алтынбек кызы Акмарал туубаса ДЦП менен жабыркап баса албай келет. Убакыттын өтүшү менен өмүрү майыптар коляскасына байланып калган. Жөнөкөй майыптар коляскасына отура албагандыктан көп функционалдуу арабага муктаж болуп келген. Андай колясканын баасы 60 000 сомдон жогору турат. Бул нерсени алууга Акмаралдын ата-энесинин каражаты жетишсиз. Кызым ушу төрөлгөндө ДЦП болуп төрөлгөн, рожденный. Андан кийин көп леченияларды алып жүрдүк, бирок эми конечный прям 100% результат болбойт экен тилекке каршы. Азыр ушу чоңоюп калганына байланыштуу инвалидный коляскага отурат. Анан азыр ушул спонсорлордон бир коляска келип отурат, многофункциональный. Ошого уну алып биз аябай кубанып атабыз. Акмаралдын тилегин орундатуу үчүн Адилет жолу коомдук фондунун жамааты кайрымдуу жарандардын көмөгү менен көп функционалдуу коляска алып беришти. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын муктаждыктарын камсыздоо менен алектенген бул фонд бүгүнкү күнгө чейин ондогон адамдарга кубаныч тартуулаган. Иштеген жумушу ушундай коом менен жардам берип лоозларга мен анан мына жеңиш деген жигит бар. Бул жерде менеджер по связям с общественностью. Мен мындайча айтсам, колум бутум деп айтсам, мен өзүм баягы кырсыгы чыгар ушундай болуп инвалид болуп калгам. Анан инвалидтердин ички дүйнөсүн, булар кандай өлүнөт, кандай эметет, мен эми өзүм түшүнөм, өзүм менен теримен өттү дегендей. Ошондой болуп биз жардам берүүгө аракет кылабыз. Биздин иштеген жумушубуз только ушундай лоозларга жардам, коомубуздун аты Адилет жолу, работаем только лоозлар менен жардам берип ушу продукты питания, коляски, эмнеге муктаж лечение, юридическая, материальная, социальная помощь жагынан аракет кылып жардам берүүгө аракет кылабыз ушундай. Акмаралга көп функционалдуу майыптар коляскасын Самат Суанбеков аттуу жаран алып берип жатат. Акмаралдын ата-энеси көптөн бери бул коляскага жетпей жүргөнүн айтышат. Кызы Акмаралдын бул белекти кубаныч менен кабыл алганына сүйүнгөн ата-эне демөөрчүлөргө ыраазычылыгын билдиришти. Кичинекейинен мындай эмес, мындай простой эле коляска менен отурчубуз. Чоңойгон сайын мындай коляскага өзүнүн коляскасына отура албайт. Анан ушундай могу коляскага муктаж болчубуз да, аябай, бирок бунун баасы кымбат. 50 000ден 50 000 тегереги турат. Мен Кыргызстан боюнча таппай койгом да, издегем. Ошо чоң рахмат ушу байкелерге ушундай Адилет жолу деп эме ачышыптыр. Жакшы, рахмат эми. Ушундай коляска кубанычтамын. Алла разы болсун. К нам вот обратились Адилет жолу. Мен Альфазар компаниясынын директорумун. Биздин компанияга Адилет жолу коомдук фондунан адамдар Акмаралга коляска алып берүүгө демөөрчү издеп жатканын айтып кайрылышкан. Бул убакытка чейин да жардам берип келгенбиз жана ар дайым жардамдын баардык түрүн бергенге даярбыз. Кыргызстандыктардын тагдырына биз кайдыгер карабайбыз. Местные, как бы компания тоже местная. Бул үй-бүлөгө мамлекет тарабынан эч кандай жардам көрсөтүлгөн эмес. Болгону бир майыптар коляскасы берилген. Айтымдарында ал коляска Акмаралга ыңгайсыз болгондуктан башка муктаждарга тартуулашкан. Нуржан Султанбекова, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек.